Hurmatly Qirg'iz eng chong sevinch mына ошо сиздердин артыңыздардан Кудайдын буйругу менен сиздин артыңыздардан үйлүү болуп отурабыз. Үйүбүздүн ичи дагы толуп турат. Ошондо той чыгып беребиз деп камданып, жалпы Кыргыз элге баарыңыздарга той чыгып берүүгө дайынданып, ошо сиздердин артыңыздар менен тамдуу болуп, ошо эртең ошо тамга Кудай буйрса аттанып кире турган болуп отурабыз. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Саламатсыздарбы Кыргыз элим? Мынакей сиздердин аркаңыздардан ушундай үйлүү болуп жатабыз. Ичи баары толгон. Буйруса, Кудай кааласа, онда той. Анучубузга себеп болгон сиздер барыңыздар терең ыраазычылык билдирем. Саат 1-ге келип, сыйлуу конокто болуп кетиңиздерди күтөбүз. Ой, ишене албай дагы деле бир түшүбүздөн ойгонуп кете тургандай эле болуп туруп. Сүйүнүчүбүздө чек жок. Рахмат, Алла разы болсун баарыңыздарга, жалпы Кыргыз элиме жана Аксанага, биринчи очередь Кудайга. Ушу терең ыраазычылык билдиребиз. Бысмылда деп буйрса. Кухнянын киленин салуу аземи. Буну кайрымдуулукка берген, билесиздер э? Токон эже кайрымдуулукка берген килем. Айсанат! Кел, видеого чөмдү аттың беле? Кел, маны кармаш кой. Аха. Бул күнү дагы аябай көп жумуш бүттү. Бул жакта лишний нерселердин баардыгын сыртка чыгарып, комнаталардын баарын тазаладык. Андан тышкары потолочный жана полдун плинтустары тагылды. Ошол эле учурда башка комнаталарда эшик айнектердин откостору чыгып, люстралар тагылып бүттү. Бул үйдөгү эле жумуштар, сыртта өзүнчө жумуш. Мына Сыртта крышанын тегерегиндеги сайдингдер тагылып баштады. Биринчи рейкаларын кагып жатат. Алдыңкы күнү сайдингке керектүү бардык материалдар ченелип, заказ кылынган. Ал эми бул жагында лестница награждениясы салып жатат. Үйдө улам бир иш жүргөн сайын көзгө жакшы көрүнүп жатат. Мына рейкалар кагылгандан кийин дагы сонун көрүнүп баштады. Бул жакта болсо люстра сборка болуп жатат. Менин балдарым дагы жардам беришип жатат. Кийин чоңойгондо бул үйгө силердин дагы жардамыңар тийген деп айтабыз деп күлүп койдук.